Так, урматтуу мекендештер, ушул видеону максималдуу түрдө бардык мекендештерге таркатып бериңиздер. Азыр мен бир маалыматты сиздерге Оштогу эл аралык аэропорттон пайпайлап сүйүнчүлөп бермекчимин. Оштогу аэропортто аябай бир жаңылык болуптур. Ушул жаңылыкты азыр Бишкекке учуп атып көрүп, сиздерге дагы көрсөтүп сүйүнчүлөп коеюн деп атам. Мен азыр Оштогу эл аралык аэропортто турам, билесиздер. Аэропортко киргенде экинчи кабатта мына ушундай сонун шарттар түзүлүптүр. Караңыздарчы. Бул жакта атайын жанагы буфеттер, соода жайлары ачылыптыр. Бир нерсе жейим десеңиз, кофе, чай ичем десеңиз, сувенир алам десеңиз, эми экинчи кабатка көтөрүлүп чыксаңыз болот экен да. Азыр мен ушул жерде сиздерге так көрсөтүп коеюн. Ошко аэропортко келгенде, аэропорттун кире бериши ушул жер, билесиздер, ушул жерден сумкаңыздарды сканерге коюп регистрациядан өтөсүздөр. Андан өтүп киргенде чоң зал. Бул жер зал ожидания деп аталабы. Чоң зал, мисалы күтүү залы, узатуу залы, ушундай чоң зал. Бул жагы дагы мына кенен бүт отургучтар коюлган. Бул жагында дагы отургучтар бар. Бул жактан дагы регистрациядан өтүшөт, билесиздер. Нар жагы VIP жагы. Эми ушул жерде мына адамдар топтолуп турган жерден эскалатор бар экен, нар жагында лифт курулуптур. Ошол лифт менен, эскалатор менен экинчи кабатка бул жагынан көтөрүлүп чыкканда туугандар, ушундай сонун бир дизайнерский ремонт кылып, өтө сонун кылып бул жакты ачып, бүтүрүп, эл үчүн аябай жакшы шартты түзүп берип коюптур да. Эми ушул катарга жалаң стулдар коюлат экен. Бул жерге келгенде кимдир бирөөнү узатып жатканда, кимдир бирөөнү күтүп жатканда, же болбосо өзүңүз бир жака учуп кетип атканда, убакыт болсо, ушул экинчи кабатка көтөрүлүп чыгат экенсиз дагы. Бул жактан чай болсо чайды аласыз, кофе болсо кофе аласыз, жей турган шириндик бир нерселер болсо аларды аласыз, каалаганыңызды алып, анан бул жерде отуруп, тамактанып, чай кофе ичип, бир аз убакытты өткөрүп, чер жазып кетсеңиздер болот экен да. Караңыздарчы, дизайнерский ремонт кылып, мындай жанагы заряд сая турган бүт точкаларына чейин бардыгын коюп жасап коюптур. Өтө сонун жасалыптыр. Мен азыр чекеден сиздерге көрсөтүп коеюн. Мына бул жакта биринчи, экинчи, анан үчүнчү, мындан да төртүнчү. Мисалы бул жерде азыр бир эжебиз иштеп атыптыр, караңыздар. Шириндиктин бардык түрлөрү, суусундуктардын түрлөрү, мисалы сумка, пакеттер, биякта мына холодильникте, витринада бүт бардыгы тизилген. Анан мына барсеткалардан бери, сумкалардан бери бардыгы коюлган. Керектүү каражаттарды ушул жерден алсаңыздар болот экен. Бул жерде мына баристократ дейт. Ушундай баягы кофе жайы ачылыптыр да. Кофенин любой түрү болсо ушул жерде кофе варкадан жасап берет экен. Ушул жерден алып ичип кете бересиздер туугандар. Көрдүңүздөр? Сонун кылып ачып коюптур. Ар бири өз-өзүнчө окшош эле негизи. Издегендин баары бар. Аэропорттон кетип атканда сөзсүз түрдө суусундук ичесиздер, шириндик аласыздар, кофе ичесиздер, чай ичесиздер дегенде ушундай. Бул жагында да бар экен мына, бул жагында. Жалпы ушу 8 ушундай чакан жайды даярдап коюптур. Анан бул жака мындай көрдүңүздөр, стулдарды дагы даярдап коюптур. Келип, мына бийик столдордо тикесинен туруп алып, отуруп алып, алганыңыздарды ичип жеп кете берсеңиздер болот экен да. Анан нар жагындачы, нар жагында дааратканалар да бар экен. Азыр аларды да көрсөтөм. Бул жагында мына эскалатор, лифти менен, караңыздарчы. Лифти менен. Мына бул жакта лифт бар, көрдүңүздөр? Баягы лифт менен чыгып түшө турган улгайган ата-энелер болсо, аларды ушу лифт менен алып чыгып түшсөңүздөр болот. Болбосо мына эскалаторду дагы куруп коюптур. Эми жүргүзсө керек. Ушу эскалатор менен деле чыгып түшө берсеңиздер болот экен. Ош аэропорту эми аэропортко окшошуптур да. Мына эл бияктан регистрациядан өтүп атат, көрдүңүздөр? Сонун нерсе болуптур да. Эми ушул жерди пайдаланыш керек. Анан биринчи кабатка мына залга түшкөндө дагы көрдүңүздөр? Үстү жалтырап өтө сонун көрүнөт экен. Өтө сонун көрүнөт экен. Көрдүңүздөр? Ошол жака чыгып, ошол шарттарды пайдаланыш керек деми? Бул да болсо ошо аэропорттун жетекчилигинин, өлкө жетекчилигинин эл үчүн түзүп берген шарты да. Биякта лифт бар. Лифт менен чыгып түшө бересиздер. Бияктан VIP тарапка ушул жака каттайт, билесиздер, Мо эскалаторду чыгып түшкөн жагыны эми иштетип берсе, толуктатып иштетип берсе, болду. Бул нерсени пайдаланышыбыз керек. Эми ушундай ачылыштарды мындай сүйүнчүлөп көрсөтүшүбүз керек да. Бул позитив туугандар, бул ийгилик, бул жетишкендик, бул өнүгүү. Мамлекет ушунча шарт түзүп берип атат, аэропорт жетекчилиги ушундай шарт түзүп берип атат, машалла. Көз түйесине муну пайдаланышыбыз керек. Сүйүнүү менен, кубануу менен кабыл алышыбыз керек да.
көрүп турасыздар, ушул нерселердин баардыгын пайдаланыш керек. Азыр биякта ажаткана, дараткана шарттары бар экен. Аларды дагы сиздерге көрсөтүп коеюн да. Мына көрдүңүздөр? Мына бул жакта да бүт баардык нерсе бар. Мына камералар коюлган. Биякта мисалы аялдар үчүн, эркектер үчүн даратканасы бар экен. Даратканасы да аябай таза экен. Аз кирип көрүп аябай сүйүндүм. Мисалы мына даратканасына чейин көрсөтүп коеюнчу. Көрдүңүздөр мына. Киргенде биякта күзгү ракавиналары менен көрдүңүздөр? Мына ичине чейин көрсөтүп коеюнчу сиздерге. Таптаза мына. Дараталганга да аябай жакшы шарттар түзүп коюптур да. Бул эми мужской жагы да. Могу дизайнерский ремонт болгон. Биякта мисалы тазалагыч эже карындаштарыбыз иштейт. Могу лестница менен ылдый түшүп кетсе да болот туугандар. Бул жагынан биякта эми баягы жумушчулардын кабинеттери бар экен. Мына жак менен деле түшүп кетсе болот экен өзү. Бияк менен деле түшүп чыгып пайдалана берсе болот экен да өзүчү. Негизи бул өнүгүү туугандар, өнүгүү. Оштогу аэропортко жакын деле президентибиз өзү келип капсула салып кетпеди тура. Мына жак менен деле чыгып түшө берсе болот экен да. Жакын деле ошо президентибиз келип мына жерге Ош аэропортунун жаңы корпусуна капсула салып кетти да. Ал дагы эл аралык стандарттар менен курулат экен. Буюрса, ал дагы бүтүп калса, мисалы туристтер келеби? Мында уялбайбыз да, уялбайбыз. Анан уяттуу коноктор келип калат, мисалы башка өлкөлөрдүн жетекчилери, делегациялар келип калат, туристтер келип калат. Уялбайбыз да. Мындай башыбызды көтөрүп, көкүрөктү көтөрүп аларды тосуп алабыз да. Аэропорт ушундай өнүксө жакшы да. Аэропортто шарттар түзүлсө жакшы да. Ушул нерсени сиздерге сүйүнчүлөп коеюн дедим эми. Ушул маалыматты максималдуу түрдө таркатып коюңуздар. Ош аэропорту аркылуу ким башка жака учса, Ош аэропорту аркылуу ким башка жактан учуп келсе, ушул шарттарды пайдалансын. Анан дагы бир нерсени байкап калдым бул жерде. Өткөндө ушул жерде тосуп алып ремонт кылып аткандарын көрдүм эле. Могу мурда кафел эле, билесиздер. Мурда кафел болчу, азыр гранит, натуральный гранит кылып коюптур. Натуральный гранит. Жакшы нерсе да. Сонун болуп калыптыр. Анан аэропорттагы кенен, чоң, бүт панорамный сырттагы көрүнүп турат. Аэропортко окшоп калган да. Эми наракта жаңы корпусу бүтүп берсе, аябай жакшы болот. Эмнеси болсо да, мына жаңы түзүлгөн шарттар бул эл үчүн түзүлдү да. Алла разы болсун жетекчиликтен. Машалла. Эми көргөнүмдү сүйүнчүлөп, өзүм дагы сүйүнүү менен, кубануу менен кабыл алып, анан сиздерге көрсөтүп коеюн, билдирип коеюн деп атам да. Бул нерсени пайдаланыңыздар. Мурда жанагы үстүндөгү буфеттер мына жерлерде болчу, ар жерде болчу. Сокоюп ар жерде турчу. Мына жакта да турчу. Эми ошол нерселерди бүт көчүрүп үстүнө дизайнерский ремонт кылып чыгарып коюптур да. Сонун нерсе туугандар. Жакшы нерсени тараталы. Ийгиликти көрө билели, мындай жетишкендикти көрө билели, тарката билели, бар болуңуздар. Ассаламу алейкум.